Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү темабыз эсердин тарашы эгемендик. Сабактын тиби аралаш, колдонуучу ыкмалар, аңгемелешүү, суроо жооп, керектелүүчү каражаттар, слайд, YouTube'дан алынган видеолор, файлдар. Сабактын максаттары: окуучулар билим берүүчүлүк багыты боюнча эсердин кулашы, Кыргызстандын көз карандысыздыгынын жарыяланышы боюнча маалымат алышат. Өнүктүрүүчүлүк багыты боюнча окуучулар өз түшүнүгүн, өз оюн эркин айтуу менен кабыл алуусу, чыгармачыл ой жүгүртүүсү калыптанат. Тарбиялык багыты боюнча окуучулар көз карандысыздык үчүн күрөшүүгө, патриоттуулукка, эмгекчилдикке, максаттуулукка тарбияланышат. Сабактын жүрүшү: уюштуруу 3 мүнөт, өтүлгөн теманы кайталоо 10 мүнөт, жаңы теманы түшүндүрүү 20 мүнөт, жаңы теманы бышыктоо 5 мүнөт, сабакты жыйынтыктоо 3 мүнөт, үйгө тапшырма параграф 26 окуп, слайдты мультуроктон көрүп, видеону классрумдан көрүп, китепти окуп, жоопторун почта аркылуу мага жөнөтүү керек. Азыр демек теманы баштайбыз. Жаңы теманы түшүндүрүү. Президенттик шайлоо. Президенттик башкаруу бизге 1990 мартта жаңыдан кирген. 1990 мартта СССР эл депутаттар 3-съезди Михаил Сергеевич Горбачевду СССРдин президенти кылып шайланган. Президенттик башкаруунун формасы киргизилиши улут аралык мамилелердин өзгөрүшү, плюрализмдин өнүгүшү, көп партиялыктын киргизилиши менен шартталган. СССРде президенттик башкаруунун киргизилиши менен Казакстанда, Өзбекстанда да президенттик башкаруу киргизилген. Ал эми биздин Кыргызстанда 1990 жылы 27 октябрда Кыргыз СССРдин жогорку совети Аскар Акаевди президенттикке шайлаган. Аскар Акаевга мурдагы бийликтен өтө оор мурас калган. Ошол мезгилде союздук республикалар гана эмес, аз сандуу улуттар дагы көз карандысыздыкты талап кыла баштаган. Биздин Кыргызстан 1990 жылы 15 декабрда Кыргыз СССРдин жогорку совети Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндө декларацияны кабыл алган. Бул декларация боюнча Кыргызстанда жашаган бардык жарандар Кыргыз СССРдин жараны болуп эсептелген. Ошондой эле эркин дин тутууга, өз тилин үйрөнүүгө мүмкүндүктөр түзүлгөн. Кыргыз СССРдин областтарга бөлүнүшүн өркүндөтүү жөнүндөгү мыйзам 1990 декабрда чыккан. Бул мыйзамга ылайык 1990 14 декабрда Чүй, Жалал Абад областтары түзүлүп, Нарын, Талас областтары калыбына келтирилген. Ошондой эле дагы эң негизги мыйзамдардын бири бул 1991 жылы 22 январда чыккан Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө мыйзам болгон. Бул мыйзамга ылайык бизде биринчи премьер-министр болуп Насирдин Исанов тайындалган. Ошол мезгилде негизги көйгөйлөрдүн бири СССРди сактап калуу болгон. Ушул маселени чечүү үчүн 1991 жылы 21 мартта референдум өткөн. Бул референдумга 9 республика: РСФСР, Украина, Белоруссия, Өзбекстан, Казакстан, Азербайжан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан союзду сактоого добуш берген. Ал эми 6 республиканын эли: Армения, Молдавия, Грузия, Латвия, Литва, Эстониянын 25 гана проценти союзду сактоого добуш берген. Ошол мезгилде союзду сактоо үчүн жаңы долбоорлор иштелип чыга баштаган. Ал эми биздин Кыргызстанда жаңы өзгөрүүлөр болгон. Алардын бири 1991 жылы 5 февралда Михаил Васильевич Фрунзенин атын алып жүргөн борборго Бишкек деген баштапкы аталыш берилген. Ошондой эле Кыргызстандын символдору кабыл алынган. Атай кетсек, 1992 жылы 3 мартта Кыргызстандын туусу кабыл алынган. 1992 жылы 18 декабрда гимн кабыл алынган. 93 жылы 5 майда Конституция кабыл алынган. 1994 жылы 14 январда биздин гербибиз кабыл алынган. Эми бул символдордун авторлоруна токтоло кетсек болот. Биздин туубуздун авторлору Айдарбеков, Жайчыбеков, Иптаров, Матаев, Сыдыков болсо, ал эми гербтин авторлору Абдыраев, Дубанаев болгон. Ал эми гимндин сөзүн Садыков, Кулуев жазса, обону Насыр Давлесов, Калым Алдабасанов сыяктуу биздеги белгилүү инсандарыбыз болгон.
1991-жылы 26-июнда Кыргыз ССР Жогорку Совети эгемендүү мамлекеттердин союзу жөнүндөгү келишимдин долбоорун жактырган. Балдар, биз бул долбоордун шарттарына кайрыла кетсек, биринчиси, орус тили мамлекеттик статустан ажыратылып, улут аралык байланыштын тили болгон. Экинчи, согуштук өнөр ишканаларын союз жана башка республикалар биргелешип колдонмок болушкан. Бирок ошого карабастан бул келишимде көп мүчүлүштүктөр, кемчиликтер болгондуктан ишке ашкан эмес. Өлкөдөгү консерваторлор бул келишимди Совет мамлекетин сатуу катары баалап, өлкөнү аскердик төңкөрүш менен сактап калууну чечишкен. Бул максатта алар СССРдеги өзгөчө абал боюнча мамлекеттик комитет ГКЧП түзүшкөн. Бул ГКЧП 1991-жылы 19 августтан 21 августка чейин мамлекеттик төңкөрүш жасоо аракеттерди жасаган. Алардын өкүлдөрү ошол мезгилде вице-президент болуп иштеген Янаев жана министрлер Пуго, Варенжиков, Крючков, Баклановдор уюштурган. Так ошол кыйынчылык мезгилинде Борис Ельциндин ишмердүүлүгүнүн натыйжасында бул ГКЧП ишке ашпай калган. Бул ГКЧПны колдогон мамлекеттик ишмерлер биздин Кыргызстанда да табылган. Бирок бул ГКЧПнын болушу республикалардын СССРге болгон союздук келишимди түзүүгө болгон ишенимин таптакыр токтоткон. Ошондон баштап алар өзүнүн көз каранды эместигин жарыялай баштаган. Алардын катарында да Кыргызстан 1991-жылы 31 августта Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндөгү декларацияны кабыл алган. Бул декларацияны кабыл алышынын натыйжасында биз Кыргызстан өз алдынча эгемендүү мамлекет болуп жарыяланганбыз. Ошол эле мезгилде 1991-жылы 3 декабрда Кыргыз Республикасы өзүнүн улуттук гвардиясын түзгөн. Бул биз үчүн чоң жетишкендик болгон. Эми балдар карагыла, көз каранды эмес мамлекеттердин шериктештигинин түзүлүшү качан түзүлгөн, эмне үчүн түзүлгөндүгүнө көңүл бурабыз. Бул көз каранды эмес мамлекеттердин шериктештигин 1991-жылы 8 декабрда Беларусь Республикасы, Россия Федерациясы, Украина Республикасынын жетекчилери көз каранды эмес мамлекеттердин шериктештигин түзүү жөнүндө келишимге кол коюшкан. Бул келишимге 1991-жылы 21 декабрда Алматыда Беларусь, Россия, Украина, Молдавия, Азербайжан, Армения, Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Түркмөнстан, Тажикстан өлкөлөрү КМШнын түзүү келишимине кол коюшкан. 1991-жылы 25 декабрда Михаил Васильевич Горбачевдун СССРдин президенттин милдетин аткарууну токтоткондугун билдирген. Ошентип СССР өзүнүн жашоосун токтоткон. СССРдин кулашынын жана КМШнын түзүлүшүнүн тарыхый мааниси. Биринчиден, СССРдин кулашы, КМШнын түзүлүшү мыйзам ченемдүү болгон. Өзгөчө 90-жылдаркы окуялардан кийин СССРге болгон ишеним кеткен. Экинчиси, КМШга кирген мамлекеттер биргелешип ынтымакта жашоонун зарылчылыгын түшүнүшкөн. Үчүнчүдөн, КМШнын маселелерин биргелешип тең укукта чечүү үчүн совет түзүлгөн. Төртүнчү, КМШга кирген мамлекеттердин чек аралары бөлүнгүч жана кол тийгиз деп таанылган. Бешинчи, бул процесс чыр чатаксыз, кан төгүүсүз, тынчтык жол менен өткөн. Тема боюнча суроолор. Президенттик шайлоолор качан болгон? Экинчи, Кыргызстандын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндө декларацияга мүнөздөмө бергиле. Үчүнчү, СССРдин кыйрашынын себептери кайсылар? Төртүнчү, СССРди сактап калууга болот беле? Сенин оюң кандай? Бешинчи, КМШнын түзүлүшү жана анын тарыхый мааниси. Үйгө тапшырма. Балдар, ушу менен биздин темабыз аяктады. Үйгө тапшырма. Параграф 26 окуйсуңар. Аны дептерге жазасыңар. Мультуруктан слайдты көчүрүп, аны да дептерге жазсаңар болот. Андан кийин Classroom'дан берилген YouTube'дагы материалдар менен таанышып, өз оюңарды мага почта аркылуу жөнөтөсүңөр. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат.